Саламатсыздарбы урматтуу партнерлор. Мен сиздерге бүгүн Atomy компаниясы менен Faberlic'ти салыштырып берем. Atomy 2009 жылы негизделген Южный корейский глобалдык интернет дүкөн. Atomy бинарный маркетинг план менен иштейт. Атырыф жок. Артыңыздан 2 адамды түздөн түз каттайсыз, калган адамдарды алардын артынан каттап кетесиз. Atomy'де эч кандай бир процент акча жок, глубина чексиз, бинарный шаг жабылып эле акча ала бересиздер. Atomy'де товарды өзү үчүн колдонот, саткандар өтө аз. Atomy'де пробник жок, Atomy товар оборотунун 70%-ин сетке берет. Офиске, лидерлерге төлөнөт. Өзүнө 30% эле калат. Atomy бул дүйнөлүк масштабтагы өтө гигант компания. Бул Atomy Кореядагы толтурат корейский компаниялар бар. Алардан эмес, бул өзгөчө дүйнө жүзү боюнча өтө бир башкача компания. Ачылганына 10 жыл болбой жатып, Atomy көптөгөн адамдарга жашоосунун жакшырып, жакшы нукка бурулганына, мындайча айтканда, акча жагынан өтө чоң жардам берди десек болот. Канчалаган адамдар иштеп, көптөгөн айлыктарды алып, 1 сомго зар болгондор миллиондорду алып, азыр ошол акчаларын кайсыл жакка батыра албай жатканын билбей аткан учуру. Эми Faberlic компаниясына келе турган болсок, Faberlic компаниясы 1997 жылы негизделген. Faberlic компаниясына киребиз. Faberlic компаниясы 1997 жылы чыккан. Русская линия деген ат менен. Андан кийин атын өзгөртүп койгон 2001 жылы Faberlic деп. Faberlic линейный маркетинг план менен иштейт. Атырыф бар, глубина чектелүү. Faberlic'те 3-6-9-23%ке чейин. Канча балл жатсаңыз, ошого жараша, мисалы 100 балл жатсаңыз сиз 3%ке чыккан болосуз, 195 сом айлык аласыз. Бирок ошол 195 сомдук айлыкты сиз канча миң сомго жасайсыз? Албетте 5 миңден 10 миң, 12 миңге чейин. Бирок 21 күндүн ичинде эле бул жарактуу болот. 50 балыңыз. Кайра 21 күндөн кийин жаңы каталогдо жаңыдан 6 миң сомго дагы 50 балл жабасыз. Faberlic'те товар сатат көпчүлүк адамдар, өзү үчүн алгандар өтө аз. Atomy'де личный товар оборот өмүр бою күйбөйт, токтолот. Канчалык көп болсо, ошончолук көп акча алат. 3 мыңга чейин күйбөстөн жеке кабинетиңиз өтөт. Сизде 1600-2 миң сомдук 10 миң PV болсо эле, ошол жетет. Сиз оң жак сол жагыңыздагы адамдардан, командаңыздан акча ала бересиз. Atomy'де бал жабуу, шаг жабуу, мынча миң сомдук заказ кылышың керек деген, ай сайын активация, каждый каталог активация деген нерсе жок. Atomy'де каталог дегендин өзү жок. Ал деген кандай? Atomy'де башка компанияларга салыштырмалуу ар бир айда жаңырып турган каталог жок. Atomy интернет дүкөн, бул компания. Интернет дүкөн, бул жерде магазин гана бар. Магазинге киребиз, продукцияларды көрөбүз, ошол жерден тандап кетиребиз. Мынакей сиз өзүңүз катталдыңыз, жеке 10 миң PV кылдыңыз. Бул жерде мисалы Айнура 350 рубльга 4 штук зубна паста алды, 2500 PV берди. Бул жерде бирөө шампунь алды, 3000 PV берди. Дагы бирөөсү крем алды, 3000 PV берди. Шампунь алды, 5000 PV берди. Ошентип отуруп, мынакей оң жагыңыз 300 миң PV, сол жагыңыз 300 миң PV болду. Бул күнүнө деле жасалат убагы келгенде, команда чоңойгондо. Команда чоңойгучаңды 3-4 күндө бир жасалат же бир жумада. Ал эми сизде зависит этет. Эгер сиз батыраак иштеп командан бат түзсөңүз, бат эле чоң пассивный доходко чыгасыз. Бул жактарыңыз бинарный шаг жабылды деп коет, степ жабылды деп коет, мындайча айтканда, сизге $20 же $25 дүйнөлүк товар оборотко жараша сомго 1300 деп коелу, 1300 сом акча түшөт.
Ал эми сиздин жеке пибиңиз 300 миң. Дагы эле ошол эле бинарный шагыңыз жабылды. Сизге $65 дүйнөлүк товар оборотко жараша түшөт. Фаберлик компаниясында личный товар оборотуңдагы, групповой товар оборотуңдагы 21 күндүн ичинде күйүп кетет. Ар бир 21 күн сайын 6 миңге 5 миң рубль же 7 миң сомго чейин айтор 50 балл жасашым керек, сөзсүз түрдө. Эгер 50 балга 1 цент да жетпей калса, акчаң түшпөй калат айлыгың. Ошентип 21 күн сайын каждый каталог активация кылып отуруп, 1 жылдын ичинде мисалга 18 жолу 6 миң сомдон кетиргенде деле 75 миңге чейин барып калат. Же болбосо 5 миңге шаг жабасыз, командаңыз жок болсо, же 2,5 миңге шаг жабасыз. Аларды да кыла албасаңыз 1100 сомдон жогору кылышыңыз керек. Ошондо 20% арзан аласыз, бекер доставка менен. Эгерде ага жетпесе бул суммага, доставкасы платный болуп калат. Алтомиде групповой балл, мындайча айтканда, корейче пиви, кыргызча упай. Топтолот. Ай өтсүн, күн өтсүн топтоло берет. Качан оң жагыңыз 300 миң, сол жагыңыз 300 миңге жеткенде акча түшөт. Ага чейин күйбөй топтоло берет. Кайра бул жакка келебиз. Мисалы сиздин оң жак тарабыңыз 300 миң пиви болду, сол жагыңыз 350 миң болду эле. Сизге бул акча түшөт. Жеке 300 миң пивиңиз бар. Бул жактан 50 миң пиви күйүп кетет. Бирок бул жер обнуление болот. 300 миң пиви бул жака, 350 миң пиви бул жагына турат дагы, 15 күндүн ичинде булар дагы топтолот. Ошентип топтолуп отуруп дагы акча чыгат. Оң жак 2 миллион 500, сол жак 2 миллион 500 миңге жеткенде $400-500 дүйнөлүк товар оборотко жараша акча чыгат. Ал бир айда 2 жолу. Алтомиде спонсорский вознаграждение жана мастерский вознаграждение болуп 2 жолу акча алганга мүмкүнчүлүк бар. Эгерде кимдин эч кандай бир кандай десем, сеттен кабары жок болсо, эч кандай компанияларда иштебеген болсо, ошол адам деле бул жерден иштеп эле мына спонсорский вознаграждениени ала берет да, бинарный шаг жабылып эле, мына акчалар түшө берет, шуну ала берет. Бул өтө оңой. Буну даже баягындай 9 классты бүтүп эч нерсе билбеген адамдар деле иштеп койсо болот. Алар үчүн өтө оңой. Ал эми сетте иштеген лидерлер үчүн бул андан да оңой. Команда чоңойгуча, албетте, любой компанияда эле команда чоңойгуча эч кандай доходко чыкпайт. Ал эми команда чоңойгондон кийин канчалаган артыңызда миллион, 2 миллион, 4 миллион, 5 миллион, 6 миллион пивилер айланып турат оң жак, сол жагыңызда. Ошондуктан батыраак команданы чоңойтуш керек. Бул пивилер, ошол группаңыз, командаңыз ойлонбой жасайт да бул пивилерди. Эч бир кыйналбайт, сиз заставить этпейсиз, каалаган кезде жасап кое беришет. Фаберликте групповой товар оборотун 21 күн сайын күйүп кетет. Канча миң балл болду, ошого жараша процент акча чыгат. Жана группадагы ошол товар оборот жасаган артында командасындагы адамдарга дагы ал балл эч кандай таасир этпейт. Ар бир каталог сайын сүйлөп энергияңыз кетет, шаг жапкыла деп, айтор кыжалачылык менен балл топтойсуз. Ушундай түйшүк жактары бар. Бир эле фаберлик компаниясында эмес, көпчүлүк компанияларда ошондой ай сайын активация деген нерсе бар. Алтомиде Кыргызстан боюнча 1 жыл мурун иштегендер алды 200 миң сом айлыкка чыгып калса, 9 ай мага окшоп келгендеринде 8 ай болгондор $65, кээде 2 күндө, кээде 3-4 күндө алып турушат. Ал эми 10-11 ай болгондор булар деле $130 жумасына алып турушат. $20 кечээ эле январда келгендер уже $20 болсо дагы степ бинарный шагы жабылып 1300 сомдон акча түшүп атат. Бул наличие түшөт.
Кандайча алды, 200 миң алды. Кече декабрдын 4-інде эле ачылды Atomy дей турган болсоңуздар, жок, кечиресиз. Алды январда 2019 жылы компания Atomy пресс-стартка киргенде Кыргызстанга пресс-старт жүргөн, ошол кезде иштеп команда түзүп, мээнет кылып, аракет кылып отуруп, мындайча айтканда жазда эккен картошканы бүз алат эмеспи? Ошол сыяктуу бул 200 миң айлыгы бар адамдар, 100 миң сом айлыгы бар адамдар, булар деген ошол жазда эле эгип коюшкан. Аны 1 жылдан кийин алышты. Ошондуктан бардык жерде чыдамкайлык керек. Бул өтө сонун компания, түшүнгөн адамдар үчүн. Фаберликтен Кыргызстан боюнча 1 жыл мурун келгендер 35 миң айлыгы бар. Бирок 1-2 адам, 3-4 адам болушу мүмкүн. Мен билген кезде 1-2 эле адам болчу. Алар дагы 35 миң толук албастан 30га жетпеген эле акчаны алдык деген уккам. Бирок саналуу гана адамдар бар, алар дагы 20 миң, 15 миң акчаларды алып турушат. Бирок көпчүлүк адамдар табар оборот жасап берип жүрө беришет. Анча-мынча 3%, 9%-тен айтор жогору көтөрүлүштөрү өтө кыйын болот. Бул чындык. Atomy'де продукция эң жогорку сапаттуу премиум класс бренд товарлар. Жеткиликтүү баада сапатына жараша. Atomy'де эко товарлар. Ал деген химия кошулбаган, натуральный, экологически таза, чөптөрдүн кошулмасынан жасалган продукциялар. Жана Atomy дүйнө жүзү боюнча элге таанымал компания Samsung, LG, Nike жана көптөгөн башка бренд товарлары, элитный товарлары бар, продукциялары бар компаниялар менен иштешет. Atomy'де российский, корейский сайт болуп бөлүнөт жана российский сайтта 70 ассортименти болсо товардын, корейский сайтта толтура ассортименти бар товарлардын. И андан сырткары Alvamol деген площадкасы бар. Ошол Alvamol площадкасында Samsung компаниясынын планшет, ноутбук, телевизор, LG'нын стиральный холодильниктери жана башка кийим-кече, толтура ийдиш-аяк, айтор базардан алып колдончу эле продукциялардын бардыгы бар. Дүйнө жүзүн ээлеген Колмар лабораториясынан чыгат Atomy'нин продукциясы. Колмарсыз Atomy, Atomy'сиз Колмар мындайча айтканда болбойт. Atomy компаниясында эч кандай пробник, андай-мындай майда чүйдө нерселер жок. Atomy компаниясы ошондой бир өтө бир деңгээлдеги масштабтуу компания. Фаберликте пробник жана канчалаган платный окуулар болот. Мисалы, үстүдөгү лидерлердин платный окуулар болот. Компания пробник үчүн да канчалаган акчаларды сарптайт. Фаберликте баасы арзан, сапатына жараша. Фаберликте мисалы прокладкасы производитель Кытай, бирок прокладкасы сонун, мощилери жакшы, сөз жок. И порошогу да жакшы. Мен колдонгонмун, ошондуктан мен жаман деп буларын айта албайм. Atomy'де өзүңүзгө керек продукция гана аласыз. Atomy'де сиз каалаган күнү каалаган суммада заказ кетирип, мисалы зубная паста 350 рубльга ичинде 4 штук болот, ошону деле кетирип койсоңуз болот. Товар дароо төлөнөт виза карта аркылуу. Atomy көп суммага заказ кыл дебейт, ал өз эркиңиз. Белек берет, бирок мастерскойду жапканда. Бирок көпчүлүк учурда розыгрыштар ойнотулуп турат, чоң суммадагы продукцияларды берип турат. 6 миң, 7 миң рубль. Фаберликте айлык алыш үчүн 21 күн сайын заказ кыласыз. 6 миң, 5 миң рубль, же 7 миң сомдук, же 5 миң, 2,5 миңге шаг жабасыз, болбоду дегенде 1100гө заказ кыласыз. Ошондо 21 күндөн болгондо 18 жолу жылына сиздин акчаңыз кетет. Фаберликте жогоруда айткандай 5 миң, 2,5 миңге шаг жабасыз. Бирок ошол порошок духи белекке коюп коет, анан сиздин бул 5 миңдик заказыңыз менен келбейт. Экинчи жолу заказ кыласыз, дагы 5 миңге, мына ошол келсе ошол белектер келет. 9 түрлүү белек коюп койгон. 9 жолу аласыз. Atomy'де 20 доллар болсо дагы акчасын гана аласыз, эч кандай товар бербейт. Акчаңызды кааласаңыз топтоп, көп болгондон кийин ИП ачып туруп ала аласыз. Atomy'де пассивный доход бар. Фаберликте 15%ке чейин акчаңызды ордуна товар аласыз. Себеби сиз 50 балл жасашыңыз керек да, каждый каталог
сиз 50 балл жасашыңыз керек. 50 балл кылбасаңыз айлык шыкпайт. Ошол 50 баллды жасаган кезде, сиз заказ кылган кезде дароо эле автоматтык түрдө минус кылып коет акчасына. Ошентип отуруп, айтор топтолбой отуруп, билбейм эмне болот. Акчаны законный түрдө ИП ачып алат. Пассивный доходко чыгыш үчүн ал үчүн 3000 балл кылыш керек, бирок кайра эле 3000 балл 21 күндөн кийин büyüp кетет. Ошентип буларда пассивный доход жок. Артыңыздагы командаңыз 370 000 сомдук заказ кылганда гана сиз 3000 балл менен директор болосуз. Эгер кийинки каталогдо бул сумманы кыла албаса, сиз кайра статустан түшүп каласыз. Мындайча айтканда, аз акча алып каласыз. Директордун айлыгын албайсыз. Директор деген аты тура бериши мүмкүн, намы, бирок акчасы аныкы эмес. Мындайча айтканда, балына жараша төлөнөт. Товар обороттон. Атомиде иштесеңиз шариятка туура келет. Себеби дегенде процент акча жок. Атоми интернет дүкөн. Сиз базардан алчу эле продукцияңызды Атомиден аласыз. Баасын эгер кымбат десеңиз карап көрүңүз. Салыштырсак, мисалы базарда бүт химикат товарлар баасы арзан, Атомиде элитный бренд товар арзан. Негизи элитный бренд товарлар, премиум класстар кымбат болуш керек, Атомиде арзан. Бул түшүнгөн адамдар үчүн. Атомиде ал эко товарлар. Мындайча айтканда, экологически таза продукциялар. Дүйнө жүзү боюнча эң оңой маркетинг план Атоми. Сиз артыңыздан келген адамдан бир тыйын да акча албайсыз. Мындайча айтканда, сизге акча калбайт эч кимден. Сиз өзүңүз колдонгон товарды башкаларга сунуштап, реклама кылып, жана аларды ошол артыңыздан каттап, өзүңүз эмне кылсаңыз аларга да ошону үйрөтүп отуруп эле, бири-бириңиздерге жардам берип отуруп, реклама кылганыңыз үчүн, мындайча айтканда, оң жак сол жак 300 000 тибиге жеткендиги үчүн сизге компания акы төлөп берет. Сиз бул Атомидеги продукцияны и так эле базардан барып, күнүмдүк жашоодо колдоносуз, сатып аласыз, мындайча айтканда. Ошону эле сиз базарды Атомиге алмаштырып коесуз. Атомиде эң аз акча бул 1300 сом, эң көп акча бул $80 000 айлыгыңыз айына. Андан сырткары көптөгөн машина, класса, люкс, офис, ноутбук, планшет жана башкаларды берилет. И кредитная карта эң азы 110 000 рубль салып берет, эң көбү 550 000 рубль салып берет. Андан сырткары сонун саякаттар бар. Каалаган өлкөңүзгө барат, 2 адам менен 4 күнгө, 4 адам менен 11 күнгө барасыз. Керек болсо сиз ажыга барам десеңиз дагы болот. Компания ошол жака дагы төлөп берет саякатыңыздын акчасын. Эми Атоми жана Фаберликте иштегендерге айтарым, талашып тартышып, жакшы жаман сообщение, комментарийлерди жазып, эч убактыңыздарды кетирбеңиздер. Бириңиздердин эжеңиздер Атомиде иштесе, ошол эле өзүңүз Фаберликте иштешиңиз мүмкүн дегендей. Ошондуктан бир кыргыз эл болгондуктан бардыгыбыз ынтымакта болойлу. Биз Атоми Фаберликтен сырткары деле компаниялар толтура. Бирок чындыкты айтканым үчүн Фаберликтегилер чычалабагыла. Себеби мен өзүм ошол Фаберликте иштеп көргөн, билген нерсеми гана жаздым. Мен ашыкча эчтеке жазбадым же кемит койбодум. Болгонун болгондой жаздым. Бул жамандагандык эмес, мен экөөнү салыштырып берип жатам. Силер дагы Фаберликтен иштеп нан таап атасыңар, Атомидегилер дагы иштеп нан таап атат. Ошондуктан бири-бириңерге каршы келбей деле койсоңор болот демекчимин. Чындыгында Атомиге или Фаберликке чакырсаң деле насип кылган адам гана кошулат. Ал кошулгандан кийин дагы насип кылса иштешип кетет, насип кылбаса Аллах Таала анда иштешпейт. Ошондуктан келиңиздер, эч кандай Атомини оозга албай, эч кандай Атоми боюнча билип билбей маркеттинг планын видео кылып чыгарбай, мүмкүн болушунча бири-бирибизге ошондой бир кандай десем, көңүл бурбайлы. Атоминин маркетинг планы кимдир бирөөлөр үчүн оор, товарлары кымбат, бирок азыр адамдар акчасын. Фаберликте мисалыга иштеп үй алгандар бар, сонун лидерлер бар. Атомиде деле Кыргызстанда болбосо дагы чет өлкөдө, Индонезия, Япония, Корея, биз билген, мисалы Америкада
көптөгөн акчаларын батыра албай жаткан лидерлерибиз бар, империалдар. Мурда 1 сомго зар болсо, азыр миллиондорду батыра албай жатат. Кудай кааласа Казакстандагы уже күнүнө степ жаап баштады. Кыргызстандагы күнүнө 2 күндө степ жаап баштады эле, карантин болуп калды. Кудай кааласа бардыгы жакшы болот. Баарыңардын ишиңерге ийгилик. Айта кетчү нерсе, Atomy бул Кыргызстанга жаңы келгени менен бул бутуна турган эчак эле миллиардер компания болот, унутпаңыздар. Жана дагы бул чындыгында компания деп компания деген ат оозубузга көнүп калганы менен бул Atomy, Faberlic, Oriflame же башка компанияларда эмес, бул деген гигант, гипермаркет десек дагы болот. Өтө көп ассортименти бар, өтө көп, сөз жеткис. Баалары өзгөрбөйт. 10 жылдан бери маркетинг планы өзгөргөн эмес, дагы 100 жылга маркетинг план өзгөрүлбөйт. Ким өзгөртсө, менин урпактарыман аларга компанияга ээлик кылуу укугунан ажыратылсын алар деген печатын басып, Хакпангил президентибиз кол коюп койгон. Ошондуктан коркпой иштеп алсаңыздар болот Atomy'де. Азыр базар бош кезде катталып, өзүңүздөр команда түзүп, рынок бош кезде ээлеп алсаңыздар болот. Азыр көпчүлүк адамдар биле элек, эми уже Кыргызстанга уже жайылып кетти. Жакында ушундай укмуш Atomy'ге адамдар кирет. Себеби бардык адамдар продукцияга келет, ошол менен бирге акча үчүн келет. Ал эми продукция жакса, калганында сөз жок. Atomy'нин продукциясы чындыгында баарыбызга жагат, премиум класс, результат берет. Ошондуктан келиңиздер, бардыгыбыз ынтымакта иштейли. Жана айта кетчү дагы нерсе, мисалы Faberlic'ти мактап же Atomy'ни мактап, кандай кылсак деле баары бир насип кылган адам гана ошол компанияга келет. Баягы казанчынын өз эрки кайдан кулак чыгарса дегендей, ар ким өзү билет, өтүгүн төргүйлөт. Каалаган жагына барып иштейт, каалаган компаниясына кошулат. Ал ошол адамдын укугу. Бирок Atomy'ге кел Atomy'ге иште деп биз башкаларды чакыра турган болсок, ал биздин ишибиз, сетте иштегендердин иши. Ал эми ошол чакырган компания сетке келиш келбеш, ал тиг адамдын иши жана укугу. Өзү билет. Кааласа келет, каалабаса келбейт. Ошондуктан менин адамым сага кетип калды, сенин адамың менин компанияма кетип калды, келип алды деген нерселер болбосун. Келгендер келет, кеткендер келет, ал кадимкидей эле көрүнүш. Баарыңыздарга ийгилик каалайм.